Түз эфирде кечки жаңылыктар топтому студияда Алмагүл Эркебай кызы кызмат кылам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Жогорку кеңеште Эдил Байсаловду иштен алуу талабы дагы айтылды. Эмне үчүн 90 депутаттын бир кичинекей министрлер кабинетинин орун басарына күчү жетпей калат. Профсоюз уюму канчалык уюшумду? Алар өлкөгө пайда алып келеби же иригине интрига менен алекпи? 6,5 миллиардты талап тоноп жеп жүрсүң орда. Мына, болгон секрет ошол экен, талашканыңар. Кыргызстанда кышкысын былтыркыдай эле жарык өчүрлөр орун алат. Министр мындай иш тутпаса, прокуратура камап саларын билдирди. Бишкектеги кайра шайлоо 21 арыз боюнча иш козгоодон башталды. 14 жаштагы кыз өгөй атасы тарабынан зордукталган эмес. Мындай пикир менен Өзгөн районунун тургуну Мухая Молобаева маалымат жыйын өткөрдү. Ал 14 жаштагы кызын бир тууган эжеси сексуалдык мүнөздөгү аракеттерди жасап жүргөнүн ачыктады. Эжесинин максаты кызды бой жеткенде сексуалдык кулчулукка сатуу экенин билдирди. Өспүрүм кызынын экспертизадагы корутундусу таза турса дагы экинчи турмушундагы жолдошу камалып кеткенине нааразы. Мухая Молобаева борбордук бийликке кайрылып, жогорку соттон адилеттүү чечим күтөт. Мындай болот да, бул эжемдин максаты менден пайдаланыш. Кандай пайдаланыш? Менин жолдошум, бир гана жолдошум биздин баямдай коргонубуз эле да. Бул коргонду бузуп ташташтын жолдорун бул ойлогон да. Жолдошумду жолдон алып туруп, каматып жиберсе, мен үйүм жок, мына көчөдө жүрөм го. Кодум ушундай үй жок, көчөдө калганда бу акыры мага ыйлап келет. Ыйлап келгенде кызым боюна жетип калды. 2 жылдан кийин уже 16га чыгат. Кызым чоңоюп калды. Бул кыз алып кыз сатат. Өзү ушундай сүтүнөршалык кылат, өзүнүн кызыны деле сатып жүрөт мына. Өзүнө деле айтып берем, мен эчтекеден коркпойм, бир Кудайдан корком. Кызыны сатат, анан үй жок, ар жерде квартира жашайт, коркуп качып жүрөт. Али о жерде квартирада, ал бул жерде. Максаты бир гана болгон, ошо кызымды Түркияга алып барып сатыш ниети болгон. Ошондуктан ошо максатына жетиш үчүн мени кызымды дагы жүзүнө кара кылып, жолдошуму каматты. Ушул жол менен мына азыр кыз ушундай болду деп таратып койсом, жолдошу камалгандан кийин мага чоң жол ачылат деген максатта. Чет элдик жарандын арызы менен Ала Бука районунун Көкташ айыл аймагынын жайыт комитетинин төрагасы акча талап кылууга шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан кабарлады. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча комитетине Өзбекстандын жараны кайрылган, Өзбекстандын жарандарына таандык 9 баш бодо малды мыйзамсыз кармап, ээлерине кайтарып берүү үчүн $2000 өлчөмүндө акча талап кылып жаткан Ала Бука районунун Көкташ айыл аймагынын жайыт комитетинин төрагасы карата чара көрүү боюнча Өзбекстандык жаран кайрылган деп айтылат маалыматта. Бул фактордун негизинде кылмыш жаза кодексинин 208 опузалап талап кылуу негизинде иш козголгон. Шектүү талап кылынган акчанын бир бөлүгүн $1000 алып жаткан жерден кармалып, атайын кызматтын Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыгынын тергөө жайына 2 айга киргизилгенин билдирди. Бишкек шаарындагы Орусия бизнес борборунун ичинде жашыруун акча алмаштыруу бюросун жана криптовалюта сатып алуу жайын уюштурган Кыргызстандын жана Орусиянын жарандары кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Маалыматта айтылгандай, алар акча каражаттарын системалуу түрдө криптовалюталар аркылуу легалдаштырууга катышы бар деп шектелүүдө. Табылган фактылардын негизинде кылмыш жаза кодексинин 222 беренеси кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу боюнча кылмыш иши козголгон. УКМК канча киши кармалганын тактаган эмес, шектүүлөр мекеменин тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилгени кабарланды. Тиешелүү кошумча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Улуттук банктын реестрине ылайык учурда Кыргызстанда 588 акча алмаштыруучу жай бар. Кезинде алардын саны 700гө чейин жеткен. Башкы каржы көзөмөл мекемесинин атайын уруксаты жок акча алмаштыруу мыйзамсыз болуп эсептелет. Бишкектеги бир мандаттуу Ленин шайлоо округунда жогорку кеңештин депутатын шайлоо жараянына байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясына 28 кайрылуу түшкөнүн бүгүн 11 сентябрда Бор шайкомдун төрайымынын орун басары
Тынчтык Шайназаров билдирди. Анын айтымында 28 кайрылуунун 22-син ыкчам чара көрүү боюнча координациялык топ карап чыгып, укуктук баа берүү үчүн милицияга жөнөткөн. Арыздар Ленин райондук милициясында каралып, 21 боюнча кылмыш иш козгоодон баш тартылган. Кайрылуулардын 8-и шайлоочулардын добушун сатып алуу, 11-и үгүт эрежелерин бузуу тууралуу болду. Калгандары 1-2ден кайрылуу административдик ресурсту пайдалануу, кызматынан кыянаттык менен колдонуу жөнүндө. Баары милицияда каралып, жалпысынан 21 арыз боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартылды. Иш козгоодон баш тартуу тууралуу чечимдердин мыйзамдуулугун прокуратурада тастыктап, өз корутундусун бергенин кошумчалаган Шайназаров добуш сатып алуу жөнүндө айтып арызданган адам далил фактыларды, маалыматтарды келтириши керектигин белгиледи. Шайназаров бул шайлоо жогорку деңгээлде уюштурулганын, таза, ачык жана айкын өткөнүн, депутаттык мандатка ээ болгон адам 24 сентябрга чейин расмий жарыяланарын айтты. Жогорку деңгээлде өткөрүлдү деп мен жоопту айта аламын. Анан эми мындай да, урматтуу коллегалар, өзүңүздөр көрүп атасыздар, туурабы? Саат 8-де бүттү шайлоо. 8-ден бир 10 мүнөт өткөндө уже жыйынтык чыкты. Туурабы? Бул анча-мынча мамлекеттерде жок андай нерсе. 5-10 мүнөттө жыйынтык чыгып турат. Аны бул көрсөткүч. Бул шайлоонун таза өткөндүгү, ачык, айкын өткөндүгүнүн бул көрсөткүчү. Кесиптик кошундар Федерациясы президенттин катуу сынында калды. Анткени алардын карамагындагы эс алуучу жайлар кароосуз калып, көбү чекеден сатылып кеткен. Жылына ири каражат бөлүнгөн профсоюздар Федерациясын эми башкы прокуратура текшерүүгө алмай болду. Профсоюздар кызматкерлердин укугун коргобой, тескерисинче жемкорлук менен алек. Мындан улам эксперттер бул тармакка мыйзамды күчөтүү зарылдыгын белгилешет. 6,5 миллиард сом алыпсыңар. 6,5 миллиард. 6 тыйындык имарат салып койгон эмессиңер. Каалагандай сата бергендей, алардын мүлкү эмес да, бул путевка мамлекеттик тарабынан келген эми баарына жете бербейт да. 6,5 миллиардты талап тоноп жеп жүрүпсүңөр да. Мына болгон секрет ошол экен, талашканыңардын бийлик талаш. Профсоюздар Федерациясынын карамагындагы туристтик жайлар, санаторийлер начар абалга кептелсе, көбү чекеден сатылып кеткен. Федерация алгылыктуу иш алып барбай, мүлктөр тонолгонго чейин жеткен. Жыргалаң санаторийнин абалы менен таанышканы барган өлкө башчы Кесиптик кошундар Федерациясын катуу жемек алды. Быйыл 600 миллионго жакын да калган атасыңар. Профсоюз системасына. Бул эми элдин акчасы. Биздин Кыргыз мамлекетинен силерге барып түшкөн акча. Ошону силер талап тоноп жеп атасыңар. Бир тыйын салбадыңар. 30 жылда мен эсептеп чыктым, мына бүт финансисттер эсептеп келип мага берди. Колумда турат, керек болсо силерге да берем. 6,5 миллиард сом алыпсыңар. 6,5 миллиард. 6 тыйындык имарат салып койгон эмессиңер. Эмне үчүн 29 эле киши биригип алып эле анан ошо бири-бириңерди башка састараны койбой эле талашып жана башчы коебуз деп атасыңар. Ким башчысы, сиз азыр? Профсоюз башчысы. Башчысы коебуз. Ошол 6,5 миллиардты талап тоноп жеп жүрүпсүңөр да. Мына болгон секрет ошол экен, талашканыңардын бийлик талаш. Мыйзамга ылайык Профсоюздар Федерациясынын мүлкүн жана жер тилкелерин сатууга тыюу бар. Ага карабай профсоюздардын карамагындагы 284 объектинин 134-ü мыйзамсыз сатылган. Түшкөн каражат эс алуу жайларын жакшыртууга жумшалат делгени менен ал иш жүзүндө көрсөтүлбөйт. Бул профсоюздун менчиги болуп эсептелет. Бирок ал деген профсоюздун босстору, же чиновниктери, же чоңдору каалагандай сата бергендей, алардын мүлкү эмес да. Бул мамлекеттик мүлк болбогон менен бул коомдун мүлкү. Эшек иштейт, ат жейт деп копол мындай одоно жанагы айтылган менен мына ушул көрүнүш профсоюздарга тиешелүү экендигин биз көрүп айтып деп келдик. Буга байланыштуу айрымдар кесиптик кошундарды жоюп салууну да айтып чыгышты. Ал эми эксперттер коррупциялашкан бул мекемени толук менен реформалоо зарылдыгын айтышат. Анткени алар өз милдетин так аткарбай, соодалашкан жайга айланып бараткандыгын белгилешет. Мыйзамдын ошондой бир чабал жерлердин чайкоочулук менен өзүнүн пайдасына колдонгон профсоюздун жетекчилеринин азыр болсо да жоопко тартылышына мен мындай тарапташмын деп айтсам болот да. Жоопкерчиликти күчөтмөйүн болбойт. Албетте профсоюздар жөнүндө мыйзам өзгөрүш керек. Бир мезгилдерде уже ызычуу болуп, өзгөрүшүнө да каршы чыккан саясий бир компанияларды, акцияларды уюштурган учурлар болду. Ал деген
профсоюзда бүт ошол баягы чоңдордун, профсоюздук босстордун гана, чиновниктердин гана кызыкчылыгы үчүн иштебеш керек. Мамлекеттик мекеме кызматкерлери ай сайын өзүнүн айлыгынын 1% профсоюзга которот. Мындан федерацияга болжол менен 1 жылда 1 миллиард сом каражат чогулат. Бул акчаны аталган уюм мугалимдердин, дарыгерлердин жана башка кызматкерлердин эс алуусуна жумшашы керек. Ош облустук билим берүү тармагынын төрагасы бул жаатта алгылыктуу иш алып барып жатканын ишендирүүдө. Оң жака чечилбесе профсоюз уюму эмне иш кылат анда? Профсоюз укук коргоо учурда. Бұл эми кээ-бирлер айтып атат, путевка бербейт. Жок. Азыркы мезгилде Кудай буйрса эртең октябрь айларына мугалимдердин айлыгы да көтөрүлүп атат. Мугалим азыркы мезгилде бир путевка сатып алууга кудурети жетет. Путевка мамлекеттик тарабынан келген эми баарына жете бербейт. Ошонун эсебинен биздин райондук профсоюз комитет жогорку окуу жайлар путевканы сатып алып беришип атат. Gördünüzбү? Мына кара суу 80ди жөнөттү. 80дики 7,5 миңден болгондо да канча акча болот? Ошол кетип атат, кетирип атат. Кесиптик кошундар федерациясына жыл сайын мамлекеттен 600 миллион сомго жакын каражат бөлүнүп турат. Андан сырткары мүчөлүк фонддон түшкөн каражаттар бар. Аны менен катар профсоюздардын курорттук мекемелерине жолдомолорду бөлүштүрүүдө да коррупциялык схемалар орун алган. Мындан улам өлкө башчы башкы прокуратура жана эсеп палатасына профсоюздардын ишмердүүлүгүн текшерүүнү тапшырма кылды. Ошон үчүн бир эмеге келгиле дагы мына ген прокурор турат, счетный палата барбы? Счетный палата турат. Полностью текшерип чыккыла. Эми 30 жылдан беркисин текшере албайбыз, 10 жылдан беркисинин бардыгын казып текшерип чыккыла дагы. Бүт сатылып кеткен жерлердин бардыгын кайтарткыла. Курортторго айрыкча Жалал Абад, Ысык Ата, Жети Өгүз. Профсоюздар өзүнүн ишмердиги боюнча жумуш берүүчү тараптарга жана мамлекеттик бийлик органдарга баш ийбейт. Кесиптик кошундар федерациясына 20 тармактык 6 аймактык кошун кирет. Алмагүл Эркебай кызы, Азам Бузириков, Ош ТВ. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин 11 сентябрдагы жыйынында депутат Шайлообек Атазов министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов тууралуу атайын билдирүү жасады. Анда өкмөт өкүлүн социалдык тармактагы бир катар маселелерге байланыштуу айыптап, кызматтан алынышы керектигин айтты. Сентябрда чуу дегенде эле билим берүү, саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлери алмаштырылды. Эмне себептен Кыргызстандагы китептердин жоктугуна Каныбек Иманалиев жооп берип, Эдил Байсалов жооп бербеши керек. Аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу орган ортосунда чок салган Байсалов кызмат ордунда турганга моралдык акысы жок, деди Атазов. Комитеттин төрагасы депутат Улан Примов Атазовдун билдирүүсүн колдоду. Ал Байсаловго байланыштуу 3 фракция маселе көтөрүп, парламенттин тиешелүү чечими президентке жөнөтүлгөнүн белгиледи. Эдил Байсалов парламенттеги соңку билдирүү тууралуу азырынча комментарий берелек. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитети саламаттык сактоо жана эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлеринин кызматына Алымкадыр Бейшеналиев менен Гүлнара Батырованын талапкерлигин жактырды. Талапкерлерди президенттин жана министрлер кабинетинин жогорку кеңештеги туруктуу өкүлү Алмазбек Абытов тааныштырды. Маселени карап чыгып, комитет мүчөлөрү Алымкадыр Бейшеналиевди саламаттыкты сактоо министри, Гүлнара Батырованы эмгек, социалдык коргоо жана миграция министри болуп дайындоону бир добуштан колдошту. Белгилей кетсек, 7 сентябрда эмгек, социалдык коргоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев кызматынан бошотулган. Анын ордуна саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырова дайындалган. Ар бир киши өзүнүн кылган ишине түз өзү жооп берет, Кудай астында да жооп берет. Мен аларга мага ачкан прокурорго көбү кайрылды. Ошондой эле билесиздер, генерал прокурор өзүнүн силстерин астыңыздар келгенде айткан, эгер Бейшеналиев аларга заявление андамда жаса, биз карап беребиз деп мен айттым, жок. Кыргызстанда кышкысын былтыркыдай эле жөнгө салуу иш-чаралары жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев билдирди. Электр энергиясы өтө көп колдонулган учурларда жөнгө салуу иш-чараларын жүргүзөбүз. Жарык 1 же 2 саатка өчүшү мүмкүн. Былтырда ушундай болгон. Мындай кадамга барууга аргасызбыз, себеби жабдуулар үчүн материалдык жоопкерчилик алганбыз. Эгер трансформаторго күч келип күйүп кетсе, прокуратура бизди камап салат, деди министр.
Былтыр Кыргызстанда электр жарыгы эл көп колдонгон сааттарда өчүрүлгөн. Энергетиктер бул мал менен өчүрүү эмес, жабдууну сактап калуу үчүн жөндөочү иш-чаралар экенин айтышкан. Bir ай уақыт Ош шаарындагы эң негизги каттамдардын катарына кирген Курманжан Датка жана Наваи көчөлөрүнүн кесилиши кайрадан жабылды. Буга Ош жылуулук электр борборунун суу түтүктөрүн алмаштыруу себеп болгон. Учурда жолдун 340 метри толугу менен казылып жатат. Адистер жолдогу асфальттын сапаттуу басылышын талап кылып жатышат. Ал эми жумуштун бүткөрүлүшүнө 1 ай уақыт берилген. Ош шаарындагы эң негизги каттамдардын кесилиши болгон Курманжан Датка жана Алишер Наваи көчөлөрүнүн бир бөлүгү 10 сентябрдан баштап жабылды. Учурда жолдун 340 метр аралыгы казалып, жер астындагы суу түтүгүн алмаштыруу пландалган. Ош жылуулук электр борборунун техникалык тобу суу түтүгү терең казылгандыктан белгиленген мөөнөттө бүтпөй калышы мүмкүндүгүн айтышат. Аварий эмес бу жер. Ошо турба эскилип калып тешилген үчүн, ошо прос берген үчүн ошолорду жасап атабыз. Кудай буйрса, мына азыр техникалар келип атат. Полды кече saat 12'de иштеп атабыз. Ondan эртелегем анча мынча неме кылып атабыз. Балдар аз көбөйөт, дагы 2 экскаватор келет. Баардыгын усилини кылабыз, Кудай кааласа. Асфальтына, сапатына да дагындай. Сапатына өткөн жылы УГД кылып берди. Бийлем ошо өзүбүз неме сапатыны карап кылдырабыз да, ошо неме сапаттуу болуш үчүн эртең жооп бере турган кылабыз да. Бизге 1 ай срок берген. Кудай кааласа срокко бүтүп калабыз. 10 октябрь uzak yani жаңы погода болуп калса 1-2 күн разница кылып калышы мүмкүн. Буга байланыштуу убактылуу жол тыгыны көбөйөт. Кесилиштин жабылгандыгынан улам Ленин жана Мамажан көчөлөрүнүн кесилишинен Бөрүбаев көчөсүнө чейинки бөлүктө кыймыл убактылуу эки тараптуу болуп ачылган. Асфальтты бузуп жер астындагы түтүктү алмаштырууга 1 ай убакыт берилген. Мөөнөткө жараша 10 октябрга чейин жол ачылышы керек. Жолдун баардыгын ошо Ленин Мамажан көчөсүн бир багыттуу кылып, Ленин көчөсүнө чейин түшүүчү кылып жолду тосуп койдук. Ошол негизи Ленин көчөсү менен ушул Алишер Наваи мостуна чейин дагы барып, алдан нары ушул Ленин көчөсү менен акырына чейин ошо эки багыттуу кылдык. Ал эми ошол элдерге бир аз ыңгайсыз болбош үчүн ошо милициянын кайгуу кызматынын атайын кызматкерлери ол жерге постко коюлуп, ушул жаңы белгилерге айдоочулар көнгө чейин атайын кызматкерлер кечинде анан ушул 24 saat бою ошол кайгуулда турушат. Буга чейин коммуналдык кызматтар жолду казгандан кийинки абалы шаардыктарды нааразы кылып келген. Айтсак, өткөн жылы каладагы Курманжан Датка көчөсүндөгү асфальт 1 ай өтпөй чөгүп кеткен. Мындан улам казылган жолду калыбына келтирүүдөгү сапатка көңүл бурса дешет. Калыбына келтирүү жумуштары ошол ТЭЦ аркылуу кайра жүргүзүлөт. Бизден Ош шаардык жолдор муниципалдык ишканасынан адис бөлүндү, технодзор. Ал калыбына келтирүү жумуштарын көзөмөлдөп бүтүшүнө чейин толук көзөмөлдөйт. Эгерде кийин кайра жол чөгүп кете турган болсо, кайра ушу подрядчик тарабынан аткарылат. Трамбовкасы жакшы болбой калган алардыкы, ошондуктан кайра калыбына келтирип оңдошкон. Азыр бул жерде деле биз тарабынан катуу көзөмөлдөнөт. Эгерде кийин кайра чөгүп кете турган болсо, калыбына келтирүү жумуштары подрядчик тарабынан аткарылат кайра. Шаардын борбордук Ленин көчөсү жаңы автобекетке чейин бир тараптуу болуп ачылганына 20 күн гана болгон. Көчөнүн 1 чакырымына жаңы асфальт басылып, толугу менен реконструкцияланган. Жол жабылгандыгын улам каладагы каттамдар 2 тараптуу болуп өзгөргөн. Ал эми Курманжан Датка көчөсү менен жүргөн троллейбустун 2-чи каттамы токтотулган. Абдумалик Базарбаев, Азам Бузриков, Ош ТВ. Мына ушундай кабарлары кечки жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар. Ал эми түз эфирдин жүрүшүн дүйнө жаңылыктары улантат.